Şimdi rutulayıcı. Саламатсыздарбы, урматтуу баткендик туугандар. Мына бүгүн эртең Кудай буюрса күн менен түндүн тең келген мезгили болуп майрамдаганы турабыз буюрса. Майрамыбыз кут болсун, жазында ушул ийгиликтерди, кут берекени берсин Кудайыбыз. Мына бүгүн тай казан деп коебуз Кыргызда. Ушу 1 тонналык тай казанда сүмөлөп пиширип апаларыбыз мына тегеректеп турат. Куттуу болсун, берекелүү болсун, токчулук, молчулук алып келсин. Анан эң негизгиси баткенибизде тынччылык болсун. Кыргызстан негизи Баткенден башталат. Ошондуктан мына Баткен жергесине келип, бүгүн мына Исхак Разаков атабыздын атын коюп, шаарды атап келатабыз. Мурдакы Испана шаарын Исхак Разаков шаары деп атадык. Эртең мына ушул жерде Ноорузга карата майрам өткөрөбүз. Мунун бардыгы ушу биз Баткен жеринин өнүгүшүнө, мындан ары өсүшүнө, бардык мындай жакшы мындай жеңилдиктерди берүүсүнө түрткү болот деп мен ошо атайы Баткенге келип Нооруз майрамын өткөргөнү келип отурам. Ошол эми мына төрт макымдарыбыз дагы төгүп бурдап кетти. Негизи илгертеден биз кыргыздар өнөр адамдарын, төкмөчүлөрдү, манасчыларды сыйлаган элбиз. Дагы да сыйлайбыз. Кудай буюрса бир топ шарттарды түзүп берип атабыз, дагы да түзүп беребиз. Мына ушундай бир жакшылыктар жасап атабыз. Ал эми Баткен элине өзүңүздөр билесиздер, өзгөчө статусту берген биз азыр жеңилдиктерди берип атабыз. Болгон күч аракетибизди, мамлекеттин күч аракетин, болгон мүмкүнчүлүгүбүздү Баткенге салып атабыз. Анткени уже Баткенди биринчи кезекте Баткенди өнүктүрүп албасак, биз Баткенди жоготуп алышыбыз мүмкүн бир топ жерин. Ошон үчүн мына көңүлүбүздүн бардыгы сиздердин мына Баткен жергесинде. Кыргызстандын башталышы болгон. Майрамыңыздар дагы бир жолу куттуу болсун, аманчылыкта болуңуздар, бар болуңуздар.